Өзүнүн кызмат алынан пайдаланып туруп, губернатор болуп туруп, анан кадастрга өзүнө жасатып алган. Арендага берилген. Бирок арендасы каяка төленет? Ким арендасын алат? Ар бир объектини ким алган, качан алган, кантип алган, канча сомго алган, эмненин негизинде алган толук маалыматтар бар. Курорт шаардык мэрия карабайт. Бирок шаардык мэриянын да токтомдору менен чыгып кеткен да. Жалал-Абад курортунун аймагында жайгашкан ар кандай 9 объект кезегинде жеке колдорго сатылган. Алардын арасында узак убакытка, тагыраагы 49 жылга ижарага берилген имараттар да бар. Бирок алардын ижара акысы ушул күнгө чейин кимге берилип келгени белгисиз. Профсоюздун ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссиянын көчмө жыйыны дал ушул санаторийде да уланды. Биз алган объектилердин бардыгы 21 объекти. Азыркы сиздерге берген ютубкада чыгарганыбыз, сиздерге берген 9 объекти бул основной Маалыматтар бар. Толук маалымат бар. Ар бир объектини ким алган, качан алган, кантип алган, канча сомго алган, эмненин негизинде алган толук маалыматтар бар ар бир объект боюнча. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Ушул муундарга кала турган, келечек муунга кала турган жерлерибизди бир шылуундар саттырганга биз жол бербешибиз керек. Кайсыл жетекчинин колу менен, кайсыл буйрук менен, кандай токтом менен берет? Депутаттык комиссия жогорудагы сатылып кеткен объекттер менен таанышып чыкты. Анда 1992 жылдан 2003 жылдар аралыгында бул жайларды сатууда ошол кездеги тиешелүү кызматтардын жетекчилеринин аралашканы айтылды. Алардын бири 11 сотук жер аянты мамлекеттик мүлк фонду тарабынан жеке тарапка менчиктештирилип кеткен. Зданиясы жаңы корпустары бул жерге губернатор болуп келип иштеген Султан Нурманаев деген өзүнө менчикке чыгарып алган. Курорттун жери. Өзүнүн кызмат алынан пайдаланып туруп, губернатор болуп туруп, анан кадастрга өзүнө жасатып алган. Кымбаттуу Бүгүнкү күнү ошол каражаттардын өкүлдөрү көрдүңүздөрбү? Мен мына комиссиянын төрагасы катарында айтып коеюн. Мына бул курортко тиешеси бар жерде Фугинин чечими менен жеке менчик өткөрүп алып атат да. Учурдагы экс-губернаторчу ушу бул деген элди, мамлекетти, мыйзамды сыйлабайм деген сөз. Мына Фугинин чечими менен Жалал-Абадтын курортун өткөрүп алды. Фугиге бул жер именно ушул жер Фугиге тиешеси жок да. Бул аймакта жергиликтүү бийликте турган мурдагы жетекчилер тарабынан жеке колдорго өтүп кеткен объекттер да бар. Аталган курорт Жалал-Абад шаарына тиешеси жок. Ага карабай, ыйгарым укугу жок болсо да, мэриянын токтому менен айрым объекттер мыйзамсыз сатылганын кээ бир токтомдор далилдейт. Имараттын зданиясы. Кийин мэриянын чечими менен 13 сотук жер 49 жылга арендага берилген. Бирок арендасы каяка төлөнөт? Ким арендасын алат? Эмненин негизинде берген? Кайсыл законго булар таянган? Пока белгисиз. Кайсы жылы? Экөөнү эки башка мезгилде, эки башка чечим менен өткөрүп алган өзүнө. Менчик бул жер. Мына шаардын кире берген, курортко кире берген жер азыр дагы жакшы болуп калды. Мыналарды былтырга да окшойт. Таптакыр эле Сыганский табор болчу бул жер. Сиз жооп берип койсоңуз, кайсы жылы, кайсы кимдин жетекчилигинин астында өткөн? Фонд госимущества 6 июль 95 жылы өткөрүп алган кафе отдых деп айтып туруп, жалпы аянты 182 квадратный метр. Жалал-Абад постоянный мэриясынын постоянныйсы 841 18 ноябрь 2002 жылы прилегающий участканы 95 мэрия чыгарып берип атат. 95 жок, госкомиссия берген. Ошол жылы собственностьчу. Бирок бул советтин чечими бар буга. Участогун берген астындагы жер. Бул советтин чечими. Баштапкы документте санаториянын аймагы 64 гектар болгон. Бирок бул аянт кийин болуп көрбөгөндөй кыскарган. Азыр курорттун аянды документ боюнча 39 гектар экени айтылат. Калган 25 гектар жер жакынкы айыл өкмөттөрдүн балансына өтүп кеткен. Бул окуя 1995 жылдарга барып такалат. Бирок кандай негизде өтүп кеткени ушул күнгө чейин белгисиз. 24-25 гектар боюнча таптакыр эле эч кандай биздин документибиз жок. Ал уже азыр учурда ошол айыл өкмөттөрдүн балансына кетип калды. Аны эми биз толук кайтара албайбыз. Себеби алар уже башка айыл өкмөттүн балансына өтүп калгандыгына байланыштуу биз азыр аны кайтарганга мүмкүнчүлүгүбүз жок деп эсептеп атабыз да. Азыр биз муну санаториянын ушул 39 гектардын ичине дагы кирип алып ар жерге 11 сотук, 15 сотук, 9 сотук, 3 сотук кылып туруп, ар жерден жеке менчик өтүп кеткен жерлер боюнча азыр ушул депутат комиссия келген экен, биз ошого баарын көрсөттүк. Бул боюнча биздин азыр
2 ишибиз азыр сотто каралып атат, 2 ишибиз. Калган 7 ишибиз азыр прокуратурага өткөрүлүп берилди да. Кайра толугу менен Жалал санаториясынын менчигине өзүнүн жерин кайра өзүнө кайтаруу боюнча өткөрүп бердик да. Бул жерде эми 93-жылдан баштап 2001-жылга чейин кетип калган жерлер экен көбүчө. Мурдагы мэрдин, ошол мурдагы учурдагы губернаторлордун аттары дагы ушул документтерде чыгып атат да. Биз азыр ошону менен эми толугу менен укук коргоо органдарына кайрылып, толугу менен биз мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарыбызды, мыйзамда көрсөтүлгөн биздин жана мыйзамдардын бүт баарын карап чыгып азыр ушул соттошууга даярданып атабыз. Бул жерде биздин Бишкектен депутаттык комиссия келдик. Жогорку кеңештин токтому чыккан ушул профсоюздардын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча биздин убактыбыз июнь айына чейин. Азыр бул жерде караганда 27 объект сатылып кеткен, анын ичинде 9 жер участогу. Башкача айтканда 69 гектардын ичинен 30 гектар сатылып кеткен да. Бирок эң кызыгы ошол сатылган жер участоктары ушул курорттун ичинде турат. Жана курорттун жетекчилигинин маалыматы жана аларга башчы бейле сатыла берген да. Кимдер тараптан кайсы мыйзам менен аныкталган эмес. Бул 2001, 98, 2005 жылдарга туш келип атат. Курорт шаардык мэрия карабайт. Бирок шаардык мэриянын да токтомдору менен чыгып кеткен да. Курорт фонд госимуществого карабайт, бирок ошолордун дагы чечимдери менен чыгып кеткен. Бул жагы аябай мындай түшүнүксүз болуп атат, кызыксыз. Демек бунун артында чоң чиновниктер, ошол учурунда иштеген губернатор, мэрлер жана керек болсо биринчи президенттен бер жака карай анын туугандары ушул жерлерди менчиктештиргенге аракет жасашкан. Ошол себептен биздин депутаттык комиссияга ар бир фракциядан өкүлдөр бар. Чечимди эртең кабыл алып, анан кийинкисин Ысык көлгө барганда ал жакты көрүп, жалпы жыйынын жогорку кеңешке алып чыгабыз. Биз ал жерде чоң экранда ар бир өтүп кеткен объекттер боюнча айтабыз. Жана максат, депутаттык комиссиянын максаты бул элдин мүлкүн кайра мамлекетке кайтаруу. Ошо мыйзамсыз бергендигин текшерип жүргөн комиссиябыз да. Азыр топ кылып ал жака бул жака өткөрбөстөн так айтышыңыздар керек. Санаторийдин жеке менчиктеги жерлерин ким саткан, профсоюздун жерлерин кайра өзүнө кайтарууда кайсы орган иликтеп аракет жасоодо? Депутаттык комиссия бул багытта кайрадан жыйын өткөрдү. Ага прокуратура, милиция, архитектура, кадастр, мамлекеттик мүлк фонду жана башка тиешелүү органдар катышты. Анда курорт жетекчилиги айткан 7 иш боюнча прокуратура органы аны милицияга өткөрүп бергени маалым болду. Арыз түшкөн бул материалдарды сразу эле биз карабай эле милицияга жөнөткөнбүз. Себепте бул деген жеке болуп атат да. Гос имущество прокуратурага, милицияга жөнөттү. Милиция жооп бериңизчи. Милиция менен прокуратураны берги 29 мафия жөн эле сатып алып коюп атат да, урматтуу жетекчилер. Арыз түшкөндөн кийин азыркы убакта биздин маалымат электрондук журналына катталып, бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. 13 март күнү катталган, бизге каттоого алынып. Жалал Абад санаториясынын ичиндеги 7 объекти сатып алган боюнча бардыгы жүрүп атабы? Ооба, ошол боюнча бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүргүзүлүп атат азыр 7 объект боюнча. Биринчи факты бул 93-жылда Жалал Абад санаториясынын аймагында жайгашкан дүкөн 280,4 жана 390,4 квадрат метр Сулейманова намына катталган. Экинчиси бул Сартбаеванын намына катталган Лагманкана номер 5 ашканасы. Үчүнчүсү бул павильон демалуучу кафе Хакимжанов Латипжанга менчигине күбөлүк берилген. Төртүнчүсү ошол эле Хакимжанов Латипжанга менчик укугуна берилген 390 квадрат метр жер тилкеси. Бешинчи бул 90 квадрат. Кадастр, ФУГИ, профсоюз ким тараптан берилген? Чечим шаардык мэриясы. ФУГИ берип койгон, Ошол ФУГИ бергенди мыйзамдуулугун кантип карап атасыздар? Канча болду сиздерге өткөнгө? Бизге өткөнүнө бул кече 13 март күнү атталган. Сиз тергөөчүлөрүңүздү бир чакырып сурап көрбөйсүзбү? Ушул жетөөнү убагында алган экенсиздер. Амалда эми Атамбаевдин бийлиги беле кимиңердики билбейм, бирок азыр эми мыйзамсыз алып алыпсыңар, кайтарып койгула деп айтканга жетишеби? Ооба, бул боюнча азыр текшерүү иштери жүргүзүлүп атат.
чакырып, аларды сурак кылып, биринчи текшерүү жүргүзүлөт, ага карап анан кыймыл аракеттерине баа берилет да. Берги эки объект боюнча кандай болуп атат? Сот ал материалдар соттошуп атабыз азыр. Прокуратура сиздер тарап болуп атабы, эл тарап болуп атабы, мамлекет? Азырынча бардыгы орган биз тарап болуп атат. Буйрукса жеңебиз деген оюбуз бар. Себеп дегенде алар өздөрү бизди сотко берген, кызыл китеп жасап бергиле депчи. 49 жылга алып алып, анан эми кызыл китеп жасап бергиле деп азыр берип атат. Госрегистр архитектурадагы показанияларында, көрсөтмөлөрүндө бул жерге кызыл китеп жасалбай тургандыгын айтып атышат. Эми азыр биринчи инстанцияда эми эле 1-2 эле отурум болду. Буйрукса калган отурумдарында ушул биринчи инстанциядан эле жеңебиз деген оюбуз бар да, урматтуу депутаттар. Себеп дегенде бул жерде профсоюздун жери түшүнүксүз мындай мыйзамдагы бир күлкүмүштүү жагдай менен шаардык мэриянын буйруктары 2002 жылдагы анан тиешеси жок жерден Фугинин дагы чечими менен өтүп кетип атат да. Бул таптакыр бир мыйзамга жакындай турган жери жок да. Ошон үчүн эгер сот адилеттүү карап берсе, биз толугу менен ал жерлерди биз жеңебиз деп турабыз да, урматтуу. Анда биздин бизге мындай кылыңыз. Мактана турган жер эмес, краскаланган жер эмес. Бизге жанагы сатылган жер тизмедеги сатылган жерлерди канча объектиңиз бар? Ошолордун баарын. Могу жакта да. Депутаттык комиссия Жалал-Абад курортунан сырткары профсоюзга караштуу болгон Базаркоргон районундагы Арыстанбап ата пансионатында жеринен текшерди. Аталган жайда бир топ жылдардан бери көзгө көрүнөрлүк иш жасалбаганы сындалды. Ошондой эле өлкө казынасына ал жайдан өтө аз суммада каражат түшөрү сөз болуп, бул жаатта да түшүнүксүз жагдайларды белгилешти. Санаториянын акыбалын көрүп, жүрөгүң ооруйт. Ыйлагың келет да. Жылына 300 000 сом төлөйт экен. Жылына. Эми Арыстанбап атага баарыбыз эле барганбыз да. Айына канча миңдеген туристтер келет. Канча каражат түшөт. Арыстанбапты бардык, Турбазы Арыстанбап атаны барып көрүп келдик. Чынын айтсаң мындай ошо союз учурунда кандай болсо ошондой турат да. Мынакей азыр эжекени да көрүп отурам, учу директор айымы. Эже сиз ошо тууралуу айтып атам. Чынын айтсам, эже сизди биз кандайдыр бир сиздин жумушуңузга аралашып, сиздин ордуңузга или креслоңузга талашкан жерибиз жок. Айтчу нерсе, мынакей 32 жыл болот да буйрукса, 32 жылдан бери ошо союз таркагандан бери бир кандайдыр бир эч нерсе жаңыртпап турса, эч нерсе кандайдыр бир жакшыртуу тараптан иш болбоптур. Анан сизге сунуш эле да кандайдыр бир программа түзөсүздөргө план түзүп бир ошол жакка жакшыртуу программасын киргизсеңиз деп. Мынакей көчөбү Жалал-Абад санаторийди барып көрүп келдик, курортту. 2 жылдын ичинде көп эле жакшы жыйынтыкка, жетиштикке жетишиптир да. Бул дагы болсо ошол жетекчинин иш аракети да. Ана сиз деле аракеттенсиз, сиздин деле ошол эле пансионат санаторий ишип жаткан санаторийде ошентип актап, тазалап, уборкалап түздөсө, оңдолчу эле жери, жайбай эле жакшы жер да. Анан сизге да ошо сунуш да. Арыстанбап ата дегенге барганда ошол жердин прокурор бар райондун. Сизге протокол тапшырма берели. Ошол жердин ишмердүүлүгүн бир карап чыгыңыздарчы. Себеби дегенде бир аксакал бар экен, келдиби? Көрүнүп коюңузчу. Ахмат биле ким? 28 жыл болуптур. Урматтуу Бишкектин төрагасы профсоюз. 28 жылда бир адам менен иштешип атасыңар. 300 000 сом бир айына, 20 миллион сом түшө турган жерден. Эмне үчүн ошол жерде 20 миллион, 10 миллион түшүрөм деген жигиттер менен иштешпейсиздер? Эмнеге 300 000 менен 28 жылдан бери иштеп атасыздар? Аудит салып туруп карап көрбөйсүздөр беле ошол жерде? Биз баары бир мамлекетке өткөрүү чечимин кабыл алып болушубуз керек. Себеби профсоюзда турса сатыла берет экен. Болбосо биз профсоюздагы 29 мафиянын куйрун кыркып бир төрагадан сурай турган кылабыз. Ал төрага президенттин адамы мисалы болуш керек. Ал өзү курорттордун баарына жооп бере тургандай болуш керек.
миллиардтар бюджеттен башка жака кетип атат го. Эми биз курортторго, лагерлерге, ден соолугун калыптандыруу борборлорго жумшайын деген сунуштарды берген жатабыз. Депутаттардан түзүлгөн комиссиянын башкы багыты бул биздин профсоюздар уюмундагы ишмердүүлүктү текшерүү болуп жатат да. Жалал Абад областында бизге Кыргыз курорт туризм башкармалыгына караштуу бул 3 объект: Жалал Абад санаториясы, ошондой эле пансионат Арсланбап жана Турбаза Арсланбап ата. Буга чейин Советтер Союзу таркагандан бери бир канча объектилерибиз кандайдыр бир себептерден улам фонд имущества деп мамлекет тарабына өтүп, жана кандайдыр башаламандыктар менен сатылып кеткен экен да. Мына ошолордун бардыгы депутаттык комиссиянын изилдөөсүнүн негизинде сыртка чыгып атат. Чындыкты айтышыбыз керек, адилеттүүлүк үчүн кандай гана болбосун профсоюздун уюмуна өтө катуу сын пикирлер айтылып жатат бүгүнкү күндө. Аны биз туурасынан кабыл алышыбыз керек. Бирок бул профсоюз уюму түздөн түз эмгекчилердин укугун коргогон жападан жалгыз уюм болуп саналат. Балким кээ бир жерлерде багы бир аз аша чапкандык болуп жатса керек. Бирок профсоюз уюмунун айрым мурдагы жетекчилерине деле бир ыраазычылык айтсак болот. Ошол уюмдун өзүнө ыраазычылык айтсак болот. Себеби ошо профсоюз уюму болгондугуна байланыштуу ушул күндө биздин санаторияларыбыз, объектилерибиз сакталып калды да. Сакталып калды. Ал эми өкмөткө өтө турат дей турган болсок, мен профсоюздун өкүлү катары өзүмдүн позициямды билдирип айта турган болсом, мен буну туура көрбөйт элем. Элдик уюм болгондон кийин элдин байлыгы элде калыш керек. Профсоюз уюмунун өзүнүн карамагында болуш керек. Болгон эле бир реформа жүргүзүппү, же болбосо мындай мыйзамдарды иштеп чыгып, мындай көзөмөлдөп жүргүзүп койсо ошол туура болот да. Кыргызстанда профсоюздар уюму жападан жалгыз эмгекчилердин укугун коргогон уюм. Депутаттык комиссия жогорудагыдай профсоюздун ишмердүүлүгүн текшерип бүткөндөн кийин аны жогорку кеңешке алып чыгат. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда учурда аталган бул федерацияга таандык 4 лагерь, 1 санаторий жана 2 туристтик база бар. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал Абад.